айыл чарбасын өнүктүрүү, дыйкандардын сабаттуулугун жогорулатуу жана зарыл болгон айыл чарба техникасы менен камсыз кылуу жагын колго алуу керектиги бир топ жылдардан бери эле айтылып келет. Бирок айтылгандарды ишке ашыруу үчүн жетишерлик колдоо таппаган дыйкандар акыркы кездери дыйканчылыгына да көңүл кочмам эле кылып, үлүс жерлери эгинсиз калбаш үчүн гана үрөөн айдап калышканын айтышат. Дал ушул терс көрүнүштү жоюп, өлкөдөгү айыл чарба багытын калыбына келтирүү максатында USAID Agro Горизонт долбоору ишке ашырылууда. Аталган долбоор Жалал Абад облусунун аймагында да ийгиликтүү жүргүзүлүп, бүгүнкү күндө жергиликтүү дыйкандар жүгөрүнүн түшүмдүүлүгүн жогорулатуу менен мол түшүмгө ээ болуп отурушат. Ал эми долбоорду айыл жерлерине жеткирип, дыйкандардын башын бириктирип, уюштуруу иштерин Жалал Абад айылдык консультациялык кызматы колго алган. Фермерлерге жүгөрү боюнча долбоор алганбыз, ошо жүгөрүдө 600 гектар Жалал Абад областы боюнча эктирип, ошо фермерлерге жардам көрсөтүлдү. Ошо биз биринчи аныктаганда фермерлердин, баягы жүгөрү эккен фермерлерде проблема көбүнчө урук болгон, анан кийин техника болгон. Ошо техникадан, уруктан жардам берилди. Жүгөрүлөр полный техниканы жасап бергенден кийин жүгөрүлөрдүн түшүмү жакшы, азыр алдыңкы эме алды уже жыйналып башталды. Өзү биз Жалал Абад айылдык консультациялык кызматы ушундай элге айыл чарбасы боюнча кызмат көрсөтөбүз. Ал фермерлердин эмне муктаждыктары бар, анан кайсы жерден эме проблема болуп атат, ошо проблемаларды аныктап туруп ошого жардам беребиз. Жардам бергенде биз проект жазабыз, проекттен катышып, ошо жардам бере турган донорлорду таап, инвестиция тартабыз да. Бирөө USAID болсо, дагы GIZ менен иштеп атабыз, Келбетас менен иштеп атабыз. Ошо айыл чарбасындагы биринчи сапаттуу үрөндөрдү жеткирип, түшүмдү жогорулатуу. Элге биринчи түшүм жогорулаш керек. Ушул эле жүгөрүнү ала турган болсок, жүгөрүдөн элдер азыр 3-4 тоннадан алып атса, барды. Биз 10-12 тоннадан 1 гектарына ушу жеткирип беребиз деп обещать эткенбиз. Кудай кааласа жыйынтыктары жакшы, ошого жетебиз. Бизде Европадан келген техникалар, Кытайдан келген техникаларды эми аны бардыгы фермерлердин күчү жетпейт анакынга. Ошол үчүн USAID тарабынан каралып, МТС создавать этсе, ошо МТСтерди колдоп берели деген. Ошонун алкагында азыр өнүгүүгө жардам берип, өнүгүүнүн техникаларына, ичине техника алып берип, культиватор немелерге ал жерде өзү ошол кызыккан тарап 70%-ин төлөйт, 30%-ин USAID жардам берип атат. Ошо каржылап, ошо техникаларды жеткирип беришке аракет кылынып атат. Буга чейин мынчалык көп түшүм алып көрбөгөн дыйкандар долбоордун алкагында ишке ашырылган аракеттер алар үчүн эң эле ыңгайлуу болгонун айтышат. Анткени аталган Агро Горизонт долбоору тарабынан жүгөрү өстүрүүдө үрөөндөн тартып, түшүмдү алууга чейин толук кандуу жардам көрсөтүлгөн. Макалары чоң болду. Бирден эмес, 2-3тен алдым ака. Азыр 50 сотиктен 8 тонна, 10-12 тонна көтөрүп мака болот деп ишеним бар бизде. Буга чейин 2 тонна, 3 тонна мака алганбыз. Ашы барса 2 тонна мака алганбыз. Урук алып келип беришти, дарыларын алып келип беришти, чача турган бүт нерсени алып келди. Бардык нерсесин өздөрү техника менен кылып берди. Биз мурда кол менен убара болуп жүрөт элек. Азыр болсо жакшы техника менен бардык нерсесин техника кылып берди. Былтыркыга караганда азыр 3 эсе көп берди да. Жакшы. Жолдошум дагы аябай сүйүнүп отурат. Быйыл дагы өз үйгө толуп аябай эме болуп атат. Былтыр Кытайдын экти келе мынча болбоду. Быйыл эгип милдеттиңер кайтты деп буларга деле ыраазычылык айтып койду деп атат. Акчалай колдоо көрсөтүп, керектүү техникалар менен өз убагында камсыз кылуу менен гана чектелбеген USAID Agro Горизонт долбоору дыйкандардын айыл чарба багытындагы билим деңгээлин жогорулатуу жагына да өзгөчө көңүл бурууда. Жалал Абад айылдык консультациялык кызматынын адистери тарабынан тийиштүү семинарлар акысыз өткөрүлүп келген. Дыйканчылыкты кайсы багытта кантип жакшы үйрөнүп алдык да, мындайча айткандачы. Семинарлар өтүлүп, окуулар болду. СКС тарабынан жакшылап түшүндүрүштү. Дал ушул багыттагы иш-чара Сузак районунун Эркин айылында да өткөрүлдү. Талаа күнү деле буюштурулган самалыкка район акими жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышты. Жетишилген ийгиликтер, түрдүү каалоолор менен коштолгон талаа күнүндө дыйкандарга атайын лекциялар окулду. Менин оюмча бул семинар аябай жакшы болду деп ойлойм. Келечекте да ушундай семинарлар, долбоорлор, анан элдерибизди ушу жакшы жолдорго үйрөтүп неме кылсак, мен ойлойм жакынкы жылдарда биздин өлкөбүздө жакшы жашоо болуп, биз дагы жана дүйнөлүк элдердин жашоосуна чыгабыз го деген ойдомун. Дүйнөлүк ири долбоорлор менен иштешип, алыскы айыл жерлерине жеткирип, колдоого муктаж болуп турган дыйкандардын башын бириктирип, алардын жашоосун жакшыртууга чоң салымын кошуп жаткан тараптарга айыл эли ыраазы. Алып келген
Kanike kızga Elnurlarga çoğun rahmat. Şu garizonda alıp kelip bizge üretkendigi üçün. Bir эле жүгөрүмүз быйылкы жылдан кийин башка продукция менен ушул топтор иштесе болот да. Долбоор боюнча кыскача маалымат ушулар болду. Өткүрбек Рахманов, Замирбек Тойчубаев, 7 канал.